журналисттер айтып отыр. Койчу мындай. Журналист кимде? Bitmeyeli tartışıyor. Карыя кому бул түзүлгөнүнө 3 жыл болуп калды. Ошондо айылда аябай кырдаал начар болчу да. Бирөө жер үй деп сүйлөсө эле базага алып салып кетип эле коркутуп жиберген да баарыбыз балдардычы. Ошол Азыр деле ошондой да. ошонун кесепетинен түзүлгөн. Анан кийин 12-синде президент келген, Бекачы Соронбай Шарипович. 24 бала 1 жылдан бери айлыгын ала албаган балдар болгон. Ошондо мен чыгып, биринчи жумуш да бул. Тетиги драма театрга барып, президенттин астына чыгып, микрофон бербей коюп, а жерден талашып, тартышып отуруп чыгып туруп президентке мен өзүмдүн ушу элде болуп аткан көйгөйдү жеткиргем мен. Ошол бир жуманын ичинде ошол айлык почти 800 миң 900 миңди тынган, балдар алган, рахматын айткан. Ушундай иштерди жасап келатыр. Регистрация орбу. Же милицияңар, же прокуроруңарбы? Жок, өндүргөн эмес. Жөн айтып берет, акчаны биз өндүрүп берип атабыз. Мен начальник урабыз. Жок, өндүргөн эмес. Айылдагы немен айтат? Биз өндүрүп берип атабыз. Акчаларды биз өндүрүп берип атабыз. Жок, кайрылууңар түшкөн жок. Мен элдерден өзүнөн арыз түштү. Биз өндүрүп бердик. Алда жерде 300 эмес, 500 миллион да келди. Биз өндүрүп бердик. Жер үйдүн поворотуна эмнеге чыгасыз? Сиз кимсиз? Ака жер үйдүн поворотуна чыкканда. Жер үй мамлекеттик, сизге тиешиңиз, сиз огородуңузга чыгыңыз. Акчаны өндүрүш сиздин жумушуңуз эмес. Мындай ден Турус байке, мен сизге эме, мына сиз деп отур, мен сизди байке деп отур. Мен өзүмдүкүн сиздин сөзүңүздү мен угуп туруп, мен мисалы элдер түшүнөр да. Анда чын эле Турус акчабызды өндүрүп берип аткан экен. Ана биз эмне бок жеп жүрүк? Проблемаң, ал 6 миң сомдук айлык түшүнүп атасыңбы сен берди? Азыр каякта 6 миллион миллиард доллар берди. Сөз берип сүйлөйлүм. Элдин астында бекерден коюндар. Бир кичеке чачын табып Үлүш бер же акча бер деген жокпуз да биз. Мага айлык көтөр же мен жер үйдү кирсин деген жокпуз. Мен айтып атам, ошо кыргыз өкмөтүнө 50% үлүш берип койгула. Сураныч бул калыстык деп өкмөт деген ким? Ал ошол Маларк Молдович да. Биз бир тарап болойлу. Айланыс алтын экинчи тарап болсун. Сүйлөшүүлөрдү кылайлы. Муса Бажаевди чакырайлы, Алижан Ибраевди чакырайлы. Сүйлөшүүлөр жолу менен ушуну жакшылык кылайлы деп. Анан комиссияны жыйынтыктайбыз, анан тиешелүү бийлик бутактары өзүнүн оюн берет. Анан Айланыс алтындагы комиссияны экиге бөлбөй, сен кир, бул кир дебей, бизди да кошо киргизген туура. Адилеттүүлүк, калыстык болгон жерде эч качан ызы болбойт. Бул өмүр убактылуу. Мына мен деле кече 15-теги болчумун, бүгүн 40-ка чыктым. Ушул жерде ар бир олтурган адам бүгүн 40-ка чыгабы? Эртең 60-ка чыгат. Менин эми өкүнгөнүм, мен өкүнгөнүм ушул бир үйрөтпүчмүн. Ноудун начальник Болотбайке келип коңузчу мына. Жок, сенден ноң ким сага үйрөтөт? Болотбайке мында келет. Болду жештин кыйметте. Менин жанымда мындайда урматтуу эл. Сен жөнөт сүйлөсөң, түшүнүп атасың, сен бар шарыгы бар, ошо акылдуу сөзүң сүйлөсөң. Жок, Болотбайке. Түшүнүп атасыңбы? Болотбайке. Шарыгы бар, акылдуу. Болотбайке кече сүйлөшпөдүк. Мен ногу мен жерим, түшүнүп атасыңбы? Болду, сен эмне сен сүйлөсөң өтөрө сен. Мен сизге провокация кылып Сен кайсы чогулуштарда гана жүрдүң? Эмне мамлекетти эмнени кыйраттың сен? Канча жол пикетке катыштың? Эмнени кыйраттың сен? Давай сүйлө сен алдан. Уктуңбу? Начальник роуду провокация деп айтты. Макул. Сүйлөчү сен, тишиң өткөндө сүйлө сен. Макул, сиздики туура. Биз буга чейин да өзүңүздөр билесиздер, ошо жер үй конкурстары башталгандан баштап эле ушундай жыйындарды уюштуруп жүрөбүз. Буга чейинки бийлик ошол учурда премьер-министр Сариев болчу, а губернатор болсо Байыш Жуманазаров болчу да. Биз болсо макул эмес болуп бир топ чатактарды чыгарганбыз бул жерде. Эмнеге дегенде биз айтканбыз, ошо Кумтөрдөгү болуп аткан мыйзамсыз экологиялык катастрофалар Таласта болбосун депчи. Таласта болбосун деп. Этегинде уруш талаш болуп атып, анан
Туғамызда қырғызбыз туралы. Сіздер ол жерде тәртіпті қармадыңар. Біз тәртіпті тұрдық. Мен шыққаннан кейін болдым. Болды. Бізді сіздер сыйлаған органсыңар. Ұшырасып мен алан кейін ең кішілер мынай чектерден шыққаннан кейін Тәртібімен сөйлейін бе? сіздердің елден шығарсыңдар туралы. Қазір мені тартқан мындай Тарт деген жоқпын, бері қараса. Мен өзім сыйлаған адам біріншіден. Енді сөйлеймін. Саға ақыл үйретейін бе деген сөзіңе мен жатадым. Мен не лазым? Мен молдаға ақыл үйрете албаймын. Мен манасшым беріп. Укпайбайсың сөйлеп атканда. Сен сыйлаппай ал жара. Сен деген начальник. Жашнап келе болды. Кете берсең. Мен сен ешкім қарамаған. Болды. Тура ең сөз. Мені қарасаң. Мен айтып отырмын. Отырыңыз байке. Сіз айтып отпайсыз ба? Не деп сөйлесесіңдер? Но мен қарасам. Мен айтып отырмын. Мейлі. Ештеңе неме қылған жоқпын. Сен мындай да ақыл үйреткенде бірінші тәртібі бар да. Сен маған ақыл үйретпеші. Ақыл үйретпеші. Сен маған жаңағы айтып отқан сөзің айтпайсың ба? Мысалы айтып отпайсың. Мен саған ошонда ілескеттім. Елден ақылды болып. Қызматшыларды қорғау қылады. Гаранды қорғау қылады. Байлықтары сатылған. Сен бүйтпе шантажды тоқтат. Шантаж қылған жоқ. Мен сенімен де сөйлесем қорқып қойып жатыр. Сен мындай ури. Алдан бір жашнаққа бір емесін алып. Манас районының Сөгөт айылының тұрғыны болом, Талас шаарында жашайм. Бүгүнкү ошол жер үй боюнча комиссия түзүлгөн атайын. Ошол комиссия боюнча Айбек Бузурмакулов төрагабыз болду. Ошол боюнча келгенбиз. Биз мыйзамдардын баарын сактадык. Болгон эле ошол мыйзам сүйлөшүп отургучан Айбек Бузурмакулов туугандар, менин жашым 40ка келип калды дегенде ушундай сөз бузуулар болуп кетти. Сен 40та эмессиң, 38тесиң. Ошондо мен сурандым. Тиги байке сөз булбай эле койсо сен 2 жаш эчтекени чечпейт го деп. Бакыт Өмүралиев деген байкебиз. Анан ал менин адресиме туура эмес сөздөр сүйлөп баштады. Эшке чыгып. Мен ар бир сөзүмө жооп бере алам. Эч жаман сөз сүйлөгөн жокмун. Аягына чейин кармадым. Себеби биз эми улуу манас айтып жүргөндөн орусдан жаман сөз чыкпайт. Барды өздөрү эле урушуп, өздөрү ошентип тетик жакшын жетелеп алып барып, машинанын ичине киргизгенден кайра түшүрүп, кой бергиле, кайра кармагыла, кой бергиле, кайра кармагыла деп приказ берип атышты. Мына мен эме катары айтып отурмун. Койчу мындай. Журналистке тартып. Битпей эле тартып. Мен тартып бир колум айтып жок. Жок мен неге тартып койдум? Апарда койбой. Зачем тебе не лазым мен урушуп? Кечирисизби? Кечирим сурады го сизден. Билбейм. Жок эле кечирим сурады го, кечирди. Иә. Мейли, кечирдим. Максимумдан тартпойчу мен таанышпын. Урматтуу көрөрмандар. Мен өзүмдү тааныштырып коеюн сени биринчи. Таныштырып коюңуз. 13 топтун кызматкери Талас районунун ички иштер бөлүмү милициянын старший лейтенанты Юсупов. Тергөө кызматынын Талас районундук ички иштер бөлүмү тергөө кызматынын айрым тапшырмасынын негизинде Айбек мырзаны тергөө бөлүмүнө жеткизишим керек. Не себептен? Аталган окуяга Үнүң чыгарып коюң, эмне деп? окуп коеюн бул. Ооба. Талас районунун 10 тобунун жана ыйгарым өкүл. Башынан баштап окуңуз. Талас районунун ички иштер бөлүмүнүн 10 тобунун ага ыйгарым өкүлү милициянын улук лейтенанты Юсупов. Талап кылам. Көгөй айылы 22 июнь 2020 жыл. Азыр тоготтерже аталган окуяга тиешелүү Бузурмакулов Айбек өздүгү менен сурак кылуу үчүн ЖЖИТ тез арада камсыз кылууну аткаруучу 10 топ Мен милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү же болбосо участковыйлар аталган талап тез аранын ичинде аткарылыш үчүн багытталган баардык тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп аткарып жаткан кызматкер кагаз жүзүндө жооп берүүгө талап кылам. Сизди алып баргандан кийин кагаз жүзүндө жооп берем тергөөгө. Жүрүңүз. Макул, эми барабыз. Отуруңуз мага. Жок, сиз дияк отуруңуз. Жок, мен отурган болбойт. Сиз спецмашинага отурасыз дияк. Жок, отура бериңиз. Мыйзам жол бербейт, сиз мага Эмнеге? Машина айдайбыз жок деп. Сиз артыбыздан айдайсыз. Сиз мага отурасыз, жүрүңүз. Иә. Сиз мага отурасыз.
Жок, а эмнеге бетине отуруп эки машина алып барсак? Сиз мага отуруңуз. Мен артан Атайын мамлекет берген машинаңыз туруп, сиздердин машинаңыздерге биз ишенбейбиз. Сенин куртканы тияқта алып коюп, да макул. фронтга албайсызбы? Тияққа барып эмнеге кылабыз? Арттан айдап коебу? Иә. Арттан айдап. Артан айдайсыз. Сен тарттагы берсең, Айбекти алып келсең. Тарттыңбы? Өчүрдө кайра тарттың, Айбекти алып келсең. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр могу машина менен артынан баралык, көрөбүз эмне болоорун. Айбек Бузурманкуловду алып кетип баратат. Десятканын балдары. Суракка. Маке, 018 102 деген.